жакшылап. Апам көрүп кубансын, алаканын чакырып. Аты жокта ортоның, айта кирден коркому. Мени жу, мени жу, мени жу. Шылдыр шылдыр сылага, жибалакта суранат. Мени жу, мени жу. Манжалары такылат, самын багын жакшылап. Апам көрүп кубансын, алаканын чакырып. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн математика сабагы. Сиздерге тартуулаган көңүлдүү маанай жактыбы балдар? Маанайыңар көтөрүлдүбү? Анткени бул ишти силер күнүнө жасайсыңар. Азаматсыңар, ден соолугуңар чың, көңүлүңөр куунак болуш үчүн эртең менен баштап мына ушундай иштерди аткарууңар керек. Анда эмесе бүгүн бышыктоо сабагы маселелерди чыгарганды үйрөнөбүз. Бүгүн балдар маселе чыгарганды үйрөнөбүз. Биздин класста 8 окуучу баскетбол, 5 окуучу волейбол боюнча мелдешке катышты. Демек, маселе толук бүткөн жок. Маселенин шарты боюнча биз эмне кылышыбыз керек? Бир нече суроо коюп чыгарышыбыз керек экен. Келгиле, ушул маселе түшүнүктүү болсо суроо коюп көрөлү. Маселеде 8 окуучу баскетбол, ал эми 5 окуучу волейбол боюнча мелдешке катышкандыгы жөнүндө маалыматты уктук. Кана кандай суроолорду түзсөк болот? Биринчи, баскетбол жана волейбол боюнча мелдешке канча окуучу катышкан деп суроо койсок болот. Ошондой эле экинчи, волейболго караганда баскетболго канча окуучу көп катышкан деген суроону койсок болот. Ал эми үчүнчү сурообуз, баскетболго катышкан окуучулар волейболго катышкан окуучулардан канчага аз деп суроо койсок болот. Биз маселелерге суроо коюп бүттүк. Эми ушул суроолорду улам коюп отуруп маселелерди чыгаралы. А суроосу: бардыгы канча окуучу катышты болду. Аны чыгарыш үчүн биз кыскача белгилөө жүргүзөбүз. Волейбол 8 окуучу ойнойт, баскетболду 5 окуучу ойнойт. Демек, бардык окуучу канча? Бардык окуучуну табыш үчүн волейбол ойногон окуучуларга баскетбол ойногон окуучулардын санын кошобуз. Демек, 8ге 5ти кошсок 13, жообуна жазабыз. Бардыгы 13 окуучу. Эми Б башкача айтканда экинчи суроого өтөлү. Волейбол 8 окуучу ойносо, баскетболду 5 окуучу ойнойт. Демек, волейбол ойногондорго караганда баскетбол ойногондордун саны канчага көп? Канчага көп дегендигине байланыштуу биз, демек, волейбол ойногондордун санынан баскетбол ойногон окуучулардын санын алып таштайбыз. Демек, 8ден 5ти алсак, айырмабыз 3 чыкты. Демек, бул 3 эмнени түшүндүрөт? Баскетбол ойногондор волейбол ойногондордон айырмаланып турат деп атат 3кө. Жообуна жазат экенбиз 3 окуучуга көп. Демек, волейбол ойногондор баскетбол ойногондорго караганда 3 окуучуга көп. Эми 3-чү суроону карайлы. Волейбол ойногондор 8 окуучу, баскетбол ойногондор 5 окуучу. Баскетбол ойногон окуучулар волейбол ойногон окуучуларга караганда канчага аз деген суроо коюлду. Аны табыш үчүн кайрадан эле волейбол ойногон окуучулардын санынан баскетбол ойногон окуучулардын санын алабыз. Демек, 8ден 5 алсак 3. Эми жообуна жазабыз. Волейбол ойногон окуучулардын саны баскетбол ойногон окуучулардын санына караганда 3кө аз.
Эми экинчи тапшырманы аткаралы. Табакка апам 10 алма, Бакыт 5 алмурут, Аида 3 кара өрүк салды. Маселеге кандай суроолорду коюуга болот? Кайрадан эле бул маселеге суроо коюп көрөлү. Табакта бардыгы канча бөмө жемиш бар? Андан кийин Б. Алмурутка караганда алма канчага көп? В. Алмага караганда кара өрүк канчага аз? Алмурут менен кара өрүк биригип канча деген суроолорду коюп алсак болот. Келгиле балдар, чогуу эсептейли. Апам 10 алма, Бакыт 5 алмурут, Аида 3 кара өрүк салды дейт. Демек бөмө жемиштердин саны канча болот? 10 кошуу 5 кошуу 3 барабар жалпысынан 18. Силерде да 18 чыктыбы? Азаматсыңар. Экинчи же Б. Алмурутка караганда алма канчага көп? Алмабыз 10 болчу. Ал эми алмурут 5. 10дон 5 алсак 5. Демек алмурутка караганда алма 5ке көп экен. Же болбосо алмурут алмага караганда 5ке аз экен. Андай Б. Алмага караганда кара өрүк канчага аз? Алмабыз 10, кара өрүгүбүз 3. Демек 10дон 3 алсак 7 айырма келип чыкты. Демек 7ге аз экен кара өрүк алмага караганда. Ал эми Г сурообуз болсо алмурут менен кара өрүгү биригип канча дейт. Демек алмабыз 5, кара өрүк 3. Демек 5 менен 3'ün суммасы 8ге барабар болду. Балдар, кандай болду? Силердин чыгарылыштардагы меники менен дал келдиби? Жакшылап көңүл бөлүп карап коюңуздар. Кийинки тапшырма сызгычтын жардамы менен аткаргыла. Бизге кошуу жана кемитүү амалына карата мисалдар берилиптир. Сызгычтын жардамы менен аткарабыз. Балдар, 3 кошуу 4 сызгычтан кантип тапчу элек? Сызгычыңарды алгыла колуңарга. Эми ошол жерден 3'tү табабыз. Андан кийин 4 бирдикке оңду көздөй жылабыз. Канчага келип да калдык? Азаматсыңар, 7. Демек 3'кө 4'тү кошсок, суммасы 7. Андан кийинки тапшырманы чогуу аткарып көрөлү. 2 кошуу 8. Демек 2 менен 8'дин суммасын сызгычтан көрсөтөлү. 2'ни көрдүңөрбү? 2'ни колуңар менен басып тургула дагы оңду көздөй 8 бирдикке жылалы. Азаматсыңар, канчага келип токтодуңар? Туура, 10го келип токтодук. 2ге 8'ди кошсок 10 болот экен. Ошондой эле мындан ары калган амалдарды аткаргыла сызгычтын жардамы менен. Кийинки тапшырма. Катарды улап жаз. Бизге 2 катар берилди. Биринчи катарда 1, 3, 5, анан 3 чекит коюлуп турат. Экинчи катарда 2, 4, 6, анан 3 чекит коюлуп турат. Демек муну кандайча түшүнчү элек? Катарды ошол чекиттердин ордуна сандарды андан ары улап жазышыбыз керек, Кана балдар, келгиле. Эми жакшылап карап көрүп, мага жардамдашкыла. 1, 3, 5, андан кийин кайсы сан келет? 7, 9, 11, 13, 15, андан ары уланып кетет, Эми экинчи катарды карап көрөлү. 2, 4, 6, андан кийинки саныбызды улайлы. 8, 10, 12, 14, андан ары уланып кете берет, Демек, биринчи катардагы сандар кандай сандар экен? Алар эмне деп аталчу эле? Эстеп көрөлүчү. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Кана, бул так сандар деп аталат.
Эми экинчи катарды кайра карап көрөлү. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Бул катардагы сандар кандай деп аталчу эле? Туура айтасыңар. Бул жуп сандар деп аталат. Туура. Эми 5-чи тапшырманы карайлы. Ал үчүн окуу китебиңердеги тартылган сүрөттү көңүл коюп карагыла. Эң кыска аралыкты сызгыч менен чене деп тапшырма берилүүдө. Эң кыска аралыкты көрдүңөрбү, таптыңарбы? Демек, ортодогу түз сызык экен, Аны сызгыч менен ченеп, узундугун дептериңерге жазгыла. Азаматсыңар балдар. Кана балдар, эми 6-чы тапшырманы аткаралы. 6-чы тапшырмада бизге 3-тү кошууга карата 5 мисал жаз деп берилиптир. 3-тү кошуунун жадыбалына 5 мисал келтиргиле. Кана эмесе баштадык балдар. Азаматсыңар, аткарып бүттүкпү? Келгиле, мен мисалдарымды силерге окуп берейин, өзүңөр көргүлө. Мынакей, мен гүл тарттым, ортосуна кошу 3 деп койдум. Демек, мен 5 мисал жазышым керек. Ал 3-тү кошууга карата. 6 кошу 3, 4 кошу 3, 9 кошу 3, 11 кошу 3, 12 кошу 3. Силер да 5тен мисалды жаза алдыңарбы? Азаматсыңар. Анда кийинки сабакка чейин жакшы туруңуздар. Кайрадан жакшылап тапшырмаларга көңүл бөлүп, чыгарылыштарын дагы бир жолу өз алдыңарча эстеп кайталап койгула.